Demokratiya жана демократиялык баалуулуктар өлкөбүздүн, мамлекетибиздин, кыргыз коомунун эң негизги өзөктүү саясий дөөлөтү болуп саналат. Биз ал принциптен эч качан тайбайбыз. Өлкөнүн келечегин, анын демократиялык өзөгүн көрөбүз. Демократия өлкөбүздүн негизги саясий платформасы. Базалык баалуулугу катары дагы бекемделет жана өнүгөт. Коом бизден жаңыланууну жана тазаланууну талап кылууда. Биз ал күрөшкө даярбызбы деген суроо туулат. Албетте даярбыз. Ага бышып жеттик деп айтаар элем. Эл менен болгон жолугушууларда элдин бирден бир койгон талабы коррупцияны жоюу болуп жатат. Элдин үнүн угууга мезгил келип жетти. Мына ошол коррупция менен күрөшүүдө Садыр Нуркожоевичти мына Кудай буйруп президент кылып шайлап алсак, мына эми сен президент болдуң, мындан аркысын өзүң чеч дебей, андан ары да колдойлу. Коррупцияны толук жеңгенге чейин колдойлу кыргыз элим. Бата менен эл көгөрөк, жамгыр менен жер көгөрөк деп таамай айткан сөз бар. Бул Садыр улуубузга Алла өзү жар болуп, өзү колдоп, ишин илгери кылып, жакшылык берди, ушун өмүр бекен денсаулык берди өмүрүндө болуп. Кана, бир туугандар, карайып кал. Амин Алла, батабызды кабыл кылсын. Садыр балабызга.